Тилекке каршы Илбирстин секиригин эмес, Коёндун секиригинче дагы жумуштар аткарылган жок бүгүнкү күндө. Эми кантип сиздер асма көпүрөлөрдү жана ошондой эле ипотеканы 0%га түшүрөбүз деп убада берип жатасыздар? Ал жерде сиз алтын идеяны айтсаңыз дагы, эгерде 23 депутат колдоо болсо, бул идеяңыз кечпейт. Шайлоо алдындагы программаңызда Ошко 20 гектар жерге ошол парк курабыз, өзгөчө жай курабыз дегенсиздер, бирок ал эмне үчүн 5 жылдыкта ишке ашкан жок? Профсоюз уюмуна таандык болгон 22 гектар жер бүгүнкү күндө каралбай, ал жерде бактары каралбай турат. Даяр турган нерсени жакшы кылып, ошо элге элип, ошо ээн эркин баскан ушундай жайга айландырыш бул мен ойлойм шаарыбызга көркүнө кор кошо турган нерсе. Абдан жакшы жумуштарды кылдыңыздар деп айтпаймын. Сиздер жакшы маселелерди, идеяларды көтөрдүңүздөр, а бирок ишке ашкан жок. 30 жылдан бери жумуш орнуктары Кыргызстанда түзүлгөн жок. Чакан ишканалар дагы ачылган жок. Биз ошондой инвесторлорго, ошондой бош турган жерлерде турат, азыр депутат айтып кетти. Бош турган жерлерге инвесторлорго берип туруп, жумуш орнун менен жарандарды камсыздаш керек. Анда Адыл мырза, сиз ушул Бир Бол партиясына сурооңузду узата бериңиз анда. Эми Бир Бол партиясынын өткөн мурунку чакырылышта дагы Бир Бол партиясы Ош шаардык кеңешинде депутат болушкан. Ошондо деле партиясынын программасын карай турган болсок, ипотеканы 0%га түшүрөбүз деди. Азыркы учурда ипотека 4%дан берилүүдө. Бюджеттеги таңкыстыктан улам акча каражатын түшпөй калат, эгер 4%дан болбой кала турган болсо. Анан жана ошондой эле мурунку эмеде пробкаларды жоебуз, асма көпүрөлөрдү курабыз деген. Бирок 5 жылдын ичинде бул иштердин бири дагы аткарылган жок да. Тилекке каршы Илбирстин секиригин эмес, Коёндун секиригинче дагы жумуштар аткарылган жок бүгүнкү күндө. Эми кантип сиздер асма көпүрөлөрдү жана ошондой эле ипотеканы 0%га түшүрөбүз деп убада берип жатасыздар? Өткөндө эле убада бердиңиздер эле, аны аткара албадыңыздар. Эми кантип аткарасыздар эми ошонучу? Бул мырза, мындайда сиз журналист болуп жакшы билесиз ситуацияны. Эмне бул шаар кеңеш деген бул коллегиалдуу органда 45 депутат. Ал жерде сиз алтын идеяны айтсаңыз дагы, эгерде 23 депутат колдоо болсо, бул идеяңыз кечпейт. Эгерде бюджет биздин бюджетибиз 89% социалдык ориентировкадагы бюджет болсо, бул ишке ашпайт. Азыр сиз да отуруп бир топ маселелерди айтып атасыз. Албетте ошол вопросту сизге ошо дагы бирөө берет да. Ошондуктан бул коллегиалдуу органда сиз барганда өзүңүз ошол өзүңүздүн компетенциянын негизинде конкреттүү түрдө шаардын өнүгүүсүнө эмне сунуш кыла аласыз, эмнени кошосуз. Бирок аткаруучу мэриya болуп эсептелинет. Мисалы, сиз конкреттүү айттыңыз, ипотека боюнча. Ипотека барганда биз барган убакта 8% болчу. 8% болгондо как раз таки Бир Бол партиясынын фракциянын лидери Эсен Арзиев, ошол бир 2-3 депутат болсо, бирөөсү ошол Эсен Арзиев депутат соавтор болуп, ошол жерде келгиле бул биздин бул процент менен болбойт экен. Жылыны 7 жылдан 12 жылга көтөрөлү, узартып берели, а пайызын болсо, керек болсо ылдыйга түшүрүп берели дегендейчи. Ошондо жок, ипотека жоюлуп кетет. Анткени биз баягындай надбавка үстүнө биз баягы себестоимость үстүнө өзүнчө баа койгон эмеспиз. Ошонун пайыздын негизинде гана компания кармалып калат. Азыр биз ойлоп атабыз, бир 200 адамдын тагдырын, бирок шаарыбызда 20 000 30 000 адам турат. Алардын тагдырын кандай кылабыз? Келгиле деген максат менен бул жерде комплекс чечим кабыл алынган. Бир Бол партиясына дагы ийгиликтерди каалайм. Бул шайлоодо негизде шаардык кеңеште атап айтканда абдан жакшы жумуштарды кылдыңыздар деп айтпаймын. Сиздер жакшы маселелерди, идеяларды көтөрдүңүздөр, а бирок ишке ашкан жок. Мына өткөнкү шаардык кеңешинин шайлоосунда сиздер шайлоо алдындагы программаңызда Ошко 20 гектар жерге ошол парк курабыз, өзгөчө жай курабыз дегенсиздер, бирок шаарда жер тартыш болуп, жокчулук болуп жаткан мезгилде ошол паркты кайсыл акчага жана ошондой эле кантип курабыз дедиңиздер. Ал эмне үчүн 5 жылдыкта ишке ашкан жок? Жана азыр ошону программаңыздарга киргиздиңиздерби, 20 гектар жерге парк курууну? Рахмат, бул биздин программабызда бар. 20 гектар эмес, 22 гектар жерде. Бул жанакы мына Аскар Шакиров көчөсүнүн үстүндө жайгашкан профсоюз уюмуна таандык болгон 22 гектар жер бүгүнкү күндө каралбай, ал жерде бактары каралбай турат. Ошол жерде бизде баягы шаар дегенде элдер эс алып, мындай мисал билесиздер, Бишкекте дагы өйдөн зонада ачылбадыбы 10 гектар жер. Ошол сыяктуу 22 гектар жерде ошол мэриянын балансын алса деген сунушубуз бар да. Мэрия балансын алып туруп, анан албетте буга чоң акча кетпейт. Бул чоң курулуш эмес, болгон эле көрктөндүрүп, жардандырып, даяр турган нерсени жакшы кылып, ошо элге элип, ошо ээн эркин баскан ушундай жайга айландырыш бул мен ойлойм шаарыбызга көркүнө кор кошо турган нерсе. Ал биздин программабызда бар. Кудай буйруса. Мен буга толуктоо үчүн айта кетсем, ошо шаарда азыр жер тартыштыгы абдан күчөп жаткан мезгили бизге сырттан инвесторлор келип атат. Көп кабаттуу үйлөрдү куралы же болсо ишкердүүлүктү өнүктүрүш үчүн жумуш орнуктарын түзүп, бир атайын
чакан ишкердүүлүктү өнүктүрөлү деп атат. Мисалы 30 жылдан бери жумуш орнуктары Кыргызстанда түзүлгөн жок. Чакан ишканалар дагы ачылган жок. Биз ошондой инвесторлорго ошондой бош турган жерлерде турат, азыр депутат айтып кетти. Бош турган жерлерге инвесторлорго берип туруп, жумуш орну менен жарандарды камсыздаш керек. Менин оюмчачы. Жана ошондой эле азыр көрктөнбөй кароосуз турган жерде ошто аллеялар, парктар бар. Ошолорду көрктөндүрүү жумушуна акча каражатына ошолорду көрктөндүрүп, эл калктуу каныш көп отурукташкан жерлерди элдерге бир жакшы шарттарды түзүп берүү үчүн аракеттерди көрүш керек. Ал эми бош турган жерлер болсо ишкерлерге бериш керек, ал жерлерге жумуш орнуктары түзүлүп, биздин элибиз чет мамлекетте мигрант болуп же болбосо башка мамлекеттердин көзүн карабайт эле ишкердүүлүк түзүлсө биз абдан жакшы болмок. Бул ички инвестицияны дагы өнүктүрүшүбүз керек ошондой жол менен. Мен ошондой сунушту айтат элем. Мен кошумчалап коеюн, Адыл мырза, мен ушул маселеңизге толук кошулам. Мен дагы ушул программада, биз дагы ошол инвестиция боюнча сиздин тап айткан маселени карманабыз, жана ошону бекем карманга аракет кылабыз да. Бирок жерлердин баягындай категориясы түрлөрү бар. Мисалы, парк зонасында же ай чарба багытында жерлер ишкерлерге өндүрүш багытына берилбейт. Ошондуктан парк зонасы парк бойдон калыш керек тагын. Андан сырткары жанагы өйдө жогоруда мен айтып кеттим, өндүрүш зоналарын түзүү боюнча атайын ушул инициатива демилге көтөрүп туруп, биз дагы ушул эгер шаарыбызга, мисалы биздин балдарыбыз Россияда иштеп, Казакстанда иштеп, Ош шаарында же Бишкекте иштеп туруп эле, мен ушул өзүмдүн сүйүктүү Ош шаарыма инвестиция жасайын десе, биз бир мындай соттук жер таап бере албайбыз да. Ошондуктан ушул комплекс чечүү максатында жанакы бир 50 гектарга чейин жерди сурап, ошонун артынан бүгүнкү күндө атайын жумуш топ түзүлүп иштеп атканы убагы да. Жакшы. Анда Адыл мырза, кийинки суроону ушул Ынтымак партиясына узатсаңыз болот.